Эгер сиз аз басып, бирок бир орунда көп олтурсаңыз, көнүгүүлөрдү жасоону адатка айландырбаган болсоңуз, кыскасы 10 кадам жерге кадам таштап басууга жалкоолонсоңуз, туура тамактануудан алыс болсоңуз, анда аз убакыттын ичинде бүгүнкү биз сөз кыла турган ооруларды конокко күтө бериңиз. Аз кыймылдуулук деген бул көп нерсе ооруларга алып келет да. Өзгөчө мынакей биз кийинки убактарда билип атабыз. Бул жаштардын арасында жүрөк кан тамыр оорулары абдан көп болуп атат. Бул деген ушул аз кыймылдуулуктун кесепетине келип чыгып атат. Андан тышкары баягы толуп кетүү, ожирение деп коет, неме деп семирип кетүү дегендейчи. Бул дагы бирден бир себептердин бири болот. Себеп дегенде кыймыл аракет баягы ар бир адам ичип жеп аткандан кийин өзүнүн баягы жашына жараша, өзүнүн кыймыл аракетине жараша тамактаныш керек да. Эгерде бул туура эмес тамактансак, мунун бардыгы эле биздин ден соолугубузга абдан зыяндарды алып келет. Демек, аз кыймылдоо семирип кетүүгө алып келет. Ал эми семирүү кант диабети оорусун пайда кылат. Анда кант диабети туурасында бир аз маалымат бере кетели. Кант диабети канда кант курамынын глюкозанын жогорку экендиги менен мүнөздөлүүчү өнөкөт оору. Ашыкча салмак жана уйку бездердин сезгенишинен пайда болот. Уйку без сезгенгенде бета-клеткалар жабыркап шишийт жана алардын азаюусунун натыйжасында инсулин иштелип чыкпай калып, кант диабети пайда болот. Кант диабетинин эң негизги белгиси бул суусап туруу да. Качан болсо көп суу ичет, көп суусайт. Кант көбөйүп кеткенден кийин, кан тамырларда кант көбөйүп кеткенден кийин аны суюлтуш үчүн дагы организм өзү сууну талап кылат. Ошондуктан суусаган болот. Эң биринчи суусайт. Анан суусап жүрө берип, ага көңүл бөлбөсө, анан кант диабети уже канттар сыртка таасир бере баштайт да. Кычышкан башталат. Канчалык көп суу ичсең, ошончолук көп заара кыласың. Бул дагы бир белгиси. Анан теринин кычышканы башталат. Кээ бирлер ошо суу ичкенин айтпай эле менин терим кычышып атат деп келишет да. Анан ошондо дагы биз кантка жиберсек, канты жогору болуп калган болот. Андан кийин жакшылап сурап келсең, ооба сууну көп ичем, бирок мен ага көнүп алгам дейт да. Анткени тиги жарманы деле, сууну деле суусай берем деп эле иче беришет көп эле киши. Именно тиги эти кычыша баштаганда анан эмне болуп атат деп анан ошондорун кайрылышат да кишиге, докторлорго. Ар бир адам жашына жана кыймыл аракетке жараша тамактануусу керек. Биз жеген тамак организмге пайдалуубу же зыянбы? Өзүңүзгө суроо берип, туура тамактанууга маани бериңиз. Ашык салмактын алдын алуу үчүн албетте биринчи орунда кыймыл керек, анан жана дагы туура тамактануу. Туура тамактануу бул организмге керектүү микроэлементтерди, витаминдерди, белок, углевод, май, минералдык заттарды, микроэлементтерди ушул тамак аш менен организмге келип түшөт. Анан ошол менен барабар анан адам кыймылдашы да керек. Биз күнүмдүк жашообузда биз деген дан азыктарын көбүрөөк колдонобуз. Дан азыктарына биз өзүбүзгө керектүү бул углеводду алабыз. Углевод бизге эмнени берет? Бул деген бизге энергия. Энергия деген баягы биз энергияны күндө алып аткандан кийин энергияны биз жумшашыбыз керек. Эгерде биз деген ошо энергияны жумшабай эле, бардыгын эле кайра эле ошо энергияны накопить этип атсак, бул дагы баягы өзүнчө ооруга алып келет да. Адам канткенде туура тамактанат. Керектүү заттарды кандай азыктардан алууга болот? Алгач белоктуу азыктар боюнча маалымат. Белок дегенде бул биз деген эт азыктарынан алабыз. Белокту бизге эмнеси менен пайдалуу? Бул деген бизге жанагы күч берет. Күчтү эгерде биз деген кечке чейин кыймылдабай отурсак, андан кийин кечке чейин баягы кыргыз болгондон кийин эт азыктарды жегенди аябай жакшы көрөбүз да. Кечке чейин эт жесек, бул деген жана биз айтып кеткендей жүрөк кан тамыр ооруларынын эң бир себеби болуп эсептелинет да. Ашыкча толуп кетүүгө алып келет. Эгерде биз ошо азыктарды баягы көбүрөөк колдонуп эле, көбүрөөк жей берсек да. Ошон үчүн биз деген баягы толук кандуу өзүбүзгө керектүү азыктарды алыш үчүн жалаң эле эт азыктар эмес, жалаң эле дан азыктар эмес, жер жемиштерди дагы колдонгонду билишибиз керек. Себеп дегенде жер жемиштерди биз билебиз, алар деген бат сиңирилет, ден соолукка абдан пайдалуу.
Ал эми эттин курамында белок, витамин, минералдык заттар бар жана организмди негизинен белок жана май менен камсыз кылат. Дарыгерден кандай эт организмге сиңимдүү келет деп кайрылганыбызда. Негизи эттин биздин малдын эттер биздин бардыгыбыз эле баягы кой эти, уйдун эти, жылкынын эти, тооктун эттери деп баарын неме кылабыз. Бирок ар бир эттердин мындай карап көрсөк, баягы кандай десем, сиңирүүндөгүлүгү бардыгы ар кандай. Бизде эң эле баягы мындай жеңил, биздин ден соолугубузга баягы бардык этти жеш керек. Ар бир этте биз өзүбүзгө керектүү баягы азыктарды ала алабыз да, керектүүчү. Бирок эң жеңил, баягы сиңимдүү эттердин арасынан бул деген куш эттери кирет. Ошон үчүн куш эттерине баягы жеңил да болот, анан ден соолукка мындай көп зыян алып келбейт да. Ооруп калсаңыз, эгерде сиздин иммунитетиңиз бекем болсо, анда иммунитет оору менен күрөшөт. Ал эми витаминге бай тамак азыктар сиздин иммунитетиңизди жогору кыларын эсиңизден чыгарбаңыз. Биз витаминдерди көпчүлүк убактарда биз эмнеден алабыз? Бул жер жемиштерден алабыз. Азыркы убактарда мынакей жер жемиштерди айтып кете турган болсок, өзүбүздүн эле өлкөбүздө өндүрүлгөн мынакей азыркы жаз мезгилибизде жаңы чыгып атат, бул капуста. Мындай карап көрсөк, бул капуста азыгы биз үчүн, ден соолугубуз үчүн абдан жакшы. Бул деген ишеги карындын баягы тамактын сиңирилишине абдан жакшы жардам берет. Андан тышкары капустада витамин С көп болот. Бул деген иммунитеттин баягы жогорулашына жакшы жардам берет. Бул капустаны жөн эле салат жасап жесек болот, капустаны коорубай бууга бышырып жесек болот, көп баягы түрлөрү болот да. Бул бир чети абдан сиңимдүү, бир чети бул биздин ден соолугубузга абдан пайдалуу азыктарды ала алат экенбиз. Ал эми сыныкчы Алтынбек Кудайбердиев бир орунда көпкө чейин кыймылсыз отуруу грыжа оорусун пайда кылары туурасында айтат. Өзү негизи чын-чынына келгенде бул кыймыл, адамдын кыймылы жеңет да бул оорунучу. Мурун болсо адамдарда кыймыл аракет көп болгон. Ушунчалык кыймыл аракет көп болгондугунун натыйжасында ал кишилер көп ооруларды сезбей түз жүрө берген да, кыйналса делечи. Азыркы учурда адамдарда кыймыл аракет чындыгында азайып кетти. Андан тышкары биздин жеп аткан азык түлүгүбүздүн көпчүлүгү бул химия болуп кетти да. Ар кандай химиялык заттар менен жасалган азык түлүктөр болуп кетти. Бош таштаңыз. Майда бош койсоңуз. Оор жүк көтөргөндөн көп болот. Авария болуп кырсыктагандан болушу мүмкүн. Көпкө бир ордунда кыймылдабай олтура бергенден болушу мүмкүн. Ал кишинин бел булчуңдары деги эле омурткаларды кармап турган булчуңдардын булчуң күчү эгерде алсыз боло турган болсо, ал кишинин омурткаларында баягы жылып кетүү процесстери көп жүрөт да, дегенеративный дистрофические изменения деп коет. Мисалы үчүн бул жерде нормальный диск дейт. Бул баягы нормадагы омуртканын абалы да. Андан кийин баягы оор жүк көтөргөндө же болбосо бир кулаганда баягы белим кырс деди, деп калган учурларда бул дегенеративный дистрофические изменения деп коет. Баягы омуртканын, эки омуртканын бири-бири менен кармап турган кемирчектин ортосунун ажырап кетүү процесси бул дегенеративный дистрофические изменения дегенди берип келет. Бул протрузия деп коет. Грыжанын башкы этабы башталышы бул протрузия деп коет. Андан кийин бул бара-бара протрузиянын учурунда дарылап калбасак биз грыжага алып келип алабыз. Грыжага алып келгенде мынакей баягы көрсөтүлүп кеткендей мээден чыккан центральный мостный канал деген жүлүн деген бул аппак ушул болот. Бул ортодон чыгат да баягы каналды кыса берет, каптай берет. Ошонун натыйжасында ал кишинин жабыркап, кыйналып келе жаткандыгы ушуга байланыштуу. Бир орунда көпкө олтуруу жана аз кыймылдоо көпчүлүгүбүз маани бербей келген варикоз оорусун алып келет. Албетте туура тамактануу шарт. Таттуу, туздуу жана камыр тамактарын, кофени чектөөгө аракет кылыңыз. Төмөнкү белгилер байкалар замат дарыгерге көрүнөбүз. Варикоздун белгилери бул бут талышып, кечинде үйгө барганда ооруп, кичине шишик пайда болот. Биринчи белгилери ошол болот. Андан кийин өтүшүп кеткен убакта анда уже көзгө көрүнгөн кан тамырлары чыгып, веналар көрүнүп калат.
Варикоз дарты кан айлануунун начар иштөөсүнөн келип чыгат жана ген аркылуу ата энеден балага өтүшү мүмкүн. Бул оору жүрөккө таасирин тийгизеби? Кан айлануу начар болгондон кийин албетте жүрөктүн иштешине деле таасир көрсөтөт. Кан айлануусу начарлаганда кандын жүрүшү жайлайт дагы, анан тромбко алып келет, тромбоз ошондой ооруларга алып келет. Ошон үчүн кыймыл керек. Кыймылдан кийин аспирин, докпот 75 мг тамактан кийин кечинде ичүүгө туура келет. Эгерде кимде варикоз оорулары бар болсо. Ал эми адистер жумуш ордунда олтуруп иштеген кызматкерлер жана жашы улуу адамдар олтурган ордунда эле көнүгүүлөрдү жасоо көптөгөн оорулардын алдын аларын айтышат. Кесиби көп отурганга байланыштуу адамдар 1 саат 2 саат өткөндөн кийин туруп кыймыл көнүгүүлөрдү жасап, жок дегенде ары бери чыга албаса дагы жумуштан жөө басып жөнөкөй көнүгүүлөрдү ошо иш ордунда жасаса болот. Ар бир 2-3 саатта 5-10 мүнөттө баягы өзүңдүн ден соолугуңа кам көрүп койсоң болот. Себеп дегенде бизде деген мынакей, бизден эң биринчи эле бизге эмнебизге көбүрөөк баягы зыян келтирип атат? Көзүбүзгө. Кечке чейин биз деген компьютерди карап отуруп атабыз, көзүбүз бул абдан оор алып келип атат да. Ошон үчүн көзүбүзгө жөнөкөй эле көнүгүүлөрдү жасап койсок болот экен да. Бул деген көзүбүздү компьютерден алып, компьютерди карабай туруп, анан көзүбүздүн баягы карегин оңго, солго кыймыл аракет кылып турган өйдө, ылдый кылсак дагы, бул дагы бизге жакшы баягы кыймыл аракет жакшы неме. Андан тышкары башыбызды кыймыл аракет жасасак оңго, солго, артка, анан астыга кылып туруп жасасак болот. Андан тышкары ушу колубузду баягы өйдө кылып, ордубуздан жылбай эле өйдө кылып чоюлуп, денебиздин бардыгын, далыбыздын бардыгы чоюлат. Себеп дегенде баягы отурганда абдан ар кимибиз арганда отурабыз, отурганда кичине чоюлуп, баягы далыбыз дагы, анан денебиз дагы кичине өйдөрөөк болот да. Анан айтып элем, баягы колубузду ачкычка окшоп бекем кылып алып туруп, анан кийин ошону өйдө артка кыймылдап, анан астыга кыймылдап дасак, анан кийин далаларыбыздын дагы ачышпай, далаларыбыз дагы жакшы. Анан бутубуз айтып атпадым, жана буттар дагы шишип, анан кечинде басканда аябай оор болуп калат депчи. Бул жанагы ордунан турбай эле, ошол столдо туруп алып эле жана велосипед тепкендей эле кыймылдаш керек. Ошондо баягы кан жүгүрүү жакшырат да. Анан мындай карап көрсөңүз, биз деген көзүбүздөн баштап бутубузга чейин биз деген 5-10 мүнөттөгү биз деген кыймыл аракет жасап көрдүк. Эгерде биз ар бир 3 саатта ошо кыймыл аракеттерди жасасак, бул биздин ден соолугубузга абдан пайдалуу, анан кандын жүгүрүүсү дагы абдан жакшы болот. Кыймыл аракеттин аз болуусу адам баласынын психологиясына таасир этеби деген сурообузга. Кечке чейин эле биз бир жерде отуруп эле же компьютерде болобу, же үйдө эле болобу, баягы тамак ичип, анан кечке чейин жатып атабыз да. Анан кийин бул деген биздин биринчи эле стресске алып келиши ыктымал. Ошон үчүн баягы көбүрөөк кыймылдаш керек. Тамак ичкенден кийин колдон келсе, шыр эле кээ бир жердин баягы өнөкөт адаттары бар, шыр эле барып эле жата калмай, жатышып калат да. Ошон үчүн баягы тамак ичкенден кийин жок дегенде бир жарым саат кыймыл аракет жөн эле басыш керек. Андан кийин барып туруп баягы резкий кыймыл аракет жасаганга да болбойт. Себеп дегенде баягы биз деген курсагыбыз тойгондугуна байланыштуу да. Азыр деген бизде деген велосипедке баягы тепкендер аябай көп болуп атпайбы? Эгерде үйдө велосипед болсо, велосипед менен тепсе жакшы болот. Же велосипед жок болсо, азыр деген жөө басуу. Бул деген кыймыл аракетке абдан жакшы да. Же жөн эле андай неме кылбаса деле, үйдүн тегерегине жөнөкөй эле бир басып эле, бир жарым саат прогулка жасап келсе, бул ден соолукка абдан пайдалуу. Көпчүлүк замандаштарыбыз шишип кеткен убакта семирип кеттим деп кабатыр болушса, ал эми семирип салмак кошкон мезгилде шишип кеттим деп туура эмес айтышат. Деги эле семирип же шишип кетүүнү кандай айырмалоого болот? Семирип кеткен адамдын салмагын көрөбүз. Анан кийин бел курчоосун деп коебуз, эркектердики 105 чейин сантиметр, аялдардыкы 88 сантиметрге чейин өздөрү эле үйдөн ченип билип алса болот.
Анан кийин шишик буттан көрөбүз. Биринчи учурда буттан басып көрүп, шишик болсо ошонун белгилери билинет. Анан кийин ошо тамактануудагы өзгөчө маанилүү деп атпайсызбы? Ошондо майлуулугу азыраак тамак ичиш керек. Жүрөк кан тамыр ооруларга, ашык салмактууларга көбүнчө өзгөчө малдын майын чектеш керек да, анткени алар холестеринди көбөйтөт. Ошо холестериндин дагы фракциялары бар, липидный спектр деп коебуз. Жакшы холестерин, жаман холестерин деп. Ошо жаман холестериндер көбөйүп кетет да, анан жүрөккө келген кан тамырларды да ошол жерде холестериновые бляшки деп коет, ошолор пайда болот дагы, анан жүрөк кан тамыр оорулары пайда болот, давление көтөрүлөт. Көрсөтүүбүздө туура тамактануу боюнча адистер маалымат беришти. Ал эми туура тамактануу менен бирге тамакты кандай абалда туура жеш керек? Мен бардык кырдаларга айтат элем, баягы столдун үстүнө отурганда да туура отуруп, андан кийин баягы ошол тамак ичип атканда да кээ бирлерде бар, менин убактым жок деп анан компьютердин астында туруп алып туруп, биз тамак ичип атабыз да. Бул дагы туура эмес. Бул өзүбүздүн ден соолугубузга абдан зыян алып келип атабыз. Басып баратып, жанагы азыр убактарда көпчүлүк жаштарды көчөдөн көп көрүп атпайсызбы? Даяр азыктарды көп жеп атат, жанагы фастфудтарды жеп атат, бат даярдалуучу азыктарды көп жеп атат да. Анан басып баратып жегенде бул ашказан ооруларына абдан көп зыян алып келет. Ичек карын оорулары бул алып келет. Андан кийин бул жанагы ошол тамактын сиңирилиши дагы абдан начарлайт дагы. Анан кийинки убактарда өзүңөр байкап атасыңар, жаштардын арасында ошо толуп кетүү абдан көп болуп атат да. Ошол ооруларга дагы көп алып келет. Сиз даамдуу тамактар менен курсакты тойгуздуңуз. Мындан кийин сиз ашказандагы тамактын сиңирилиши үчүн бир аз жөө басууга, сейилдөөгө жана көнүгүүлөрдү жасоого аракет кылыңыз. Анткени тамакты көп жеп алып, анан кийин кыймылдабай жатып алса, тамактын сиңиши начарлайт дагы. Андан кийин ашказан оорулары, уйку без оорулары, өттүн оорулары пайда болот. Ошон үчүн кыймыл керек. Тамак ичкенден кийин кыймылдаса, тамак да жакшы сиңет. Анан тамак ичкенде дагы түрлөп ичип, анан көйлөмүн азайтып ичип, бир көп тоюп албай. Баштын чыдатпай ооруп калуусу бул кайсы бир оорунун белгиси деп түшүнүү керек. Баш оору бул баштын гана дартка чалдыгуусу эмес, бул ички органдардын иштөөсүнүн бузулуусу менен бирге мээдеги кан айлануунун начар иштөөсүнөн пайда болот. Ошондой эле аз кыймылдап, моюнду көпкө чейин кыймылсыз абалда кармап туруу баш ооруга алып келет. Мындан башка баш оору төмөнкү учурларда өзүнүн кабар берет. Бул вегетативная дистония. Компьютер көп колдонсок дагы баш ооруйт. Атмосферное давление өзгөрсө баш ооруйт. Жаш балдардан 25 жашка чейинкилер бул компьютер, телефон менен көп ойносо, алардыкы кан тамырлар көбөйүп, талма күчү көбөйүп, баш ооруп башталат. Вегетативная дистония деп коебуз аны. Аябай көп талмалар менен келет. Жаш балдар телефон менен көп колдонуп, телефонду жаздыктын астына коюп, интернетти, Wi-Fi'ди кечинде өчүрүшпөй, ата-энелер байкашпай, талма башталып калышы мүмкүн. Аз кыймыл жана туура эмес тамактануунун негизинде пайда болгон дагы бир оору бул геморрой дарты болуп эсептелет жана көбүнчө бул оору менен эркектер жабыркашат. Ал эми бүгүнкү күндө геморройдон толук айыгууга болобу? Болот, эми азыр медицина өсүп жатпай, ошон үчүн ошо геморройдун жана алдын алуу профилактикасы кыймыл деп эдик. Ошо көпкө отургандан, ошондон кан айлануусу начарлап, анан геморрой пайда болуп атат. Ошол белгилери байкалганда эле уялбастан дарыгерлерге кайрылып, өзүнүн дартын айтып, анан айыктырып алса болот. Дени сак улут бул күчтүү мамлекет. Ден соолукта болуңуздар.